Сахна өнөр адамдар үчүн өтө ыйык жай. Чынында ага көрүнгөн эле адам даап чыга албайт. Сахна эл алдындагы тараза, жандуу энергия, артисттер үчүн дайым элге таазим кыла турган сезимдерди жашаткан бийиктик. Падышага айт деп кууратмаксың го сен мени? Барып айта бер. Оозуңа келгенде сүйлөгөн сөзүм мүлдөсүн барып туруп ырастайм мен өзүм. Эгер менин жакшылыгым унутулуп калса, мени дейм Таурдагы түрмөсүнө салса. Көрсөтүүбүздүн бүгүнкү каарманы театр жана кино ишмери, Кыргыз ССРнин эмгек сіңирген артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти Алышбаев Марат Үсөнович. Ата, мен дагы депутат болайын деп чечтим. Биринчиден алдыгы менин шляпамды үйгө барып кийип кой. Жок, ата, мен чын эле депутат болгум келип атат. Депутат болуш жеңилби сага? Аны үчүн эл үчүн талыкпай эмгектенишиң керек. Депутат болуш үчүн билимдүү болушуң керек. Китепти көп окушуң керек. Марат Алышбаев 1947 жылдын 17 декабрында Жетөгүз районунун Сароо айылында туулган. Атасы Үсөн билимдүү адам экен. Соода тармагында эмгектенип, эл кызматында жүрсө, апасы Шаменова Жаңылда кезинде адвокат болуп иштеп турган, ишине так. Үйдө болсо оокатка бүйрө аязаты болот. Анан 7 класска келгенде апасы Фрунзеге таекесиникине жиберет. Анткени ырчы болууну өтө самап жүргөн баланын кыялы орундаса деген тилек эле. Бирок Калый Молдобосанов угуп көрүп, үнүң жакшы, бир гана музыканы кабыл алуу жөнүндө миң жок экен. Балетке барасыңбы дегенде баарын жыйыштырып айылга кайра кетип калат. Чыгармачылыкка тарткан атам 2 класста окуп жүргөн кезимде мага комуз чаптырып келди. Сен комузчу болосуң балам деп. Мен оюмда жок болчу. Комузчу болоюн, эч оюмда жок. Анан кичинекей чаптырып келди, анан мен алек болдум. Такыр ойнай албай койдум. Кийин көрсө менде музыкалык сулук жок экен. Абсолютно жок. Бир үнүм жакшы-жакшырдачымын. Анан ошондон эле эмнегедир ошол менин жүрөгүмдө калыптыр да, атам ошол комуз чаптырып, сен комузчу болосуң деген сөз эле. Анан эле кийин 6-7 класс, 5-6 класска окуганда ырдап калдым. Анда мен орус мектепте окушумун. Анан ошо орус жырлары болор эле. Орленок, орленок, взлети выше солнца, с собою затми белый свет. Деп ушундарды ачымын. Анан летят перелетные птицы, и так ушундай ырларды ачымын, жалаң орус жырларды. Анан ошондуп биринчи сахнага чыкканым ушу 1961 жылы өзүмдүн клуб, бизде ошодо Жетөгүз районунда Сароо айылында эң чоң клуб түшкөн. Биринчи болуп, ошо чоң клубда ошо биринчи болуш, деги сахнага чыгып, ошол ырдамда ошондон чыгармачылыкка аралашып калдым да. Жергиликтүү орто мектепти бүтүргөн соң 1965 жылы Улуттук университеттин экономика факультетине тапшырат. Ал жакта сабакка барымыш болгону менен эси дарты артист болуу, айланчыктап эле театрларды акмалай берет. Ошентип 2 курста жүргөндө көксөгөн мүдөөсү орундалып, Москвага сапар буйрат. 2 курс бүтүп аткан. 2 курс бүтүп аткан маалда ушу Алатоонун астында багы бош маалда киного келсем, ушу чоң жарнама илинип туруптур, Москвадагы театральный институтка кабыл алабыз деп. Аны ошого барып өтүп кеттим да. Анан ушу мен ушу малга чейин апама ыраазы болом, дайым айтып келем, эгерде атам менен апам уруксат бербегенде мен артист болбой калат элем. Себеби дегенде бүтөөрүм 2 жыл калган. 69-жылы экономфакты бүтмөкмүн. Анан алар кой балам, сен үйдүн улуусуң. Инилериң, карындаштарың кичинекей, андан көрө иштеп бизди бак, балда неберелериң бак, инилериң бак десе калмакмын да. Бирок кайра балам рас болуптур. Москвага окуйсуң, баргында анан өкөтөң ушундай неметти да. Ушул мылга чейин айтам да, ушу атамдын менен энемдин ушул мага болгон мамилеси, мен оюма койгону. 1972 жылы Луначарский атындагы Москва театр искусство институтун бүтүрөт. Барганда ачык айтканда мен жаман кыйналдым.
Sen sahnaga oynoп чыгып көргөнмөсүң. Көрсө биз менен балган балдар Дүйшөнбай өтүп, көптөрү сахнага чыгып, өздүк көркөм чыгармачылыкка барып, сахнада ойноп калган, алар эми кандайдыр жеңил кетишти. Ушу Акылбек Абдыкалыков деле ушулар жеңил кетти. Мен такыр ушу бир 3-чү курска чейин ачыла албай койдум. 2-чи курсту бүттүм, багы ошо жерге мени мектептин курсташтарым староста сылып койду, бирок такыр ачыла албай койдум. Анан ушу мугалимдердин эмеси кыйында көрөгөчтүгү. Анын атайын мага Борис Владимирович Бибиков деген профессор бар эле. Эгерде сен мыкты актер болом десең, сен театр өнөрүнүн мурунку дүйнө театрынын мыкты актерлорун, Советтер Союзунун театрын, Орус театрынын мыкты актерлорун өмүр баян билишиң керек. Ошолорду билишиң керек. Режиссер кандай режиссер болгон ушул заманга чейин, азыр кандай эмелер жылыштар болуп, ушунун баарын окучу. Анан ошондо мен дипломный спектакльден 3 спектакльде башкы роль ойноп, мени жолго салган мыкты мугалимдердин бири ошол Борис Владимирович Бибиков, Ильянич Георгиевич Топчиев деген мыкты актерлор болор эле. Марат Алышбаев 72-жылдан тартып 1985-жылга чейин Оштогу Кыргыз драма театрында эмгектенет. Ошол жылдары чогуу бүткөн жаш артисттердин баары театрдын босогосун бирге атташат. Жалындуу жаштык кези, сахнадагы алгачкы көз ирмемдери алиге чейин көз алдыда. Ош Кыргыз драма театрын баарыбыз бирге ачтык, бирок мага ошол жерден мына Искендер Муратбек Рыскулов деген зал карачыстын баласы, Муратбектин баласы Искендер Рыскулов деген. Но Искендер Рыскулов ушу мен келгенден баштап эле кандайдыр мага эмеси мамилеси түзүк болду да. Анан бергенде эле жалаң башка каармандарды берет. Башка каармандар берет. 27 жашчы жаш балам Чыңгыз Айтбаттын ак кемеси жазылып, ак кемени эметип калды, коюп калды. Анан мага тиги момун чалды берип атпайбы. Мен айттым, миске мен ойной албайм, момун чалды мен кантип ойнойм? Ойнойсуң. Аракет кыл, иштеш керек деп. Мына ошондон кетти. Андан кийин анан Пушкинден кичинекей трагедияларын койду. Анда башка каарман. Андан кийин Шекспирдин Гамлет, Шекспирдин Ричард, Горкийдин түпкүрүндө Сатин, Электролюбов Майдава Орестте ойнодум. Эми бир дагы баягы жалаң чоң ролдорду жараттым да. Мен ошол айтам дайыма, эгерде мени мектептин институттан окуткан мугалимдерим болсо, ушул сахнада мен ушундай деңгээлге жеткизген бул Искендер Рыскулов деп айтам да. 1985-жылдан тартып Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында иштейт. Андан бери ондогон ролдорду ийине жеткире аткарып, театрдын тарыхына өз изин калтырды. Шекспирдин Гамлетин, 33 жашында Ричард 3, Чыңгыз Айтматовдун ак кемесинде Момунчал, Гогольдун текшерүүчүсү Айтор сахнада мыкты чеберчилик менен далай образды ачып берди. Seni kollarını satıranlar. Sen beni kendini saklamayı demedin bile. İska. Ne seni oktan demedin bile. Ata. Aç gözünü ata. Ata. Alo. Okup жатабыз. Iya. Iya, emredeysin. Bu kaydaki türbe.
Bu üy. Görsem vardı. Görsem deşip. Adamın yüreğini şirin. Toktay turç. Şimdi tünde düşümde bir yerde yürüptün de. Yetava. Hayal edemeysin erbe. Görsün de. Şimdi görsün de yürüptün. Aylana. Çok karanlık. Gözge saysa görüngüz. Yüreğini ya. Kavundan çıkıp geçide lafta da etteysin. Değil mi de? Canım geçide. O şecerde bırak kimçin aksakal ağuşka jirip dur. Emre jirösün deydi. Karanlık tünde. Ben atamın çayını izlep jiröm dedim. Atandın mı dedi. Ben atamın çayını izlep jiröm dedim. İzle. Atamın çayını tapsan ha kişi bir can başına o darlı olat dedi. Ben izleyiverdim. Atamın söğü hayda koyulganın tap resmen çıkarıpmın. Teatrda бұл тирүү, живой дейт. Мисалы Ричардты токтот кыла, түшүргүлө табытты, э? Мана ошо менен башталган ошондо алсаң эле болду. Элдин баарын баягы чыккан живой болгондон кийин биринчи сөзүң менен, биринчи менен зрительди бүт демең менен алышың керек. Алгандан кийин анан чыгарбай кармап отурушуң. Бул абдан оор. Себеби дегенде бир жерден жаңылып калсаң болбойт. Мына мисалы мен абдан мында психологиялык анан да оор ролдорду ойлодум да. 1991 жылы болсо Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук комедиялык театрдын директору жана көркөм жетекчиси болот. Ошону менен катар кино айдыңында да көптөгөн ролдорду жаратып, кыргыз тасмасынын көрүнүктүү актер катары белгилүү болду. Генова аке менен көбүштөрүн токтот театрыңды деп сөкчү да. Ты что, деп, токтот. Жөнөкөй ойно. Турмушта кандайсың? Вот, туура, эми туура баратасың. Деп отуруп ушул анан ойногондо жалаң жанагы бул кишинин дагы эмегени жалаң психологиялык ролдор да. Анан Карагызда болсо жеткен алкоголик. Анда бир эчтеке жок, мындай бир. Эми ошолордун баарын жеткизишиң керек. Мына бир окуяны айтып берейин, ошо Карагызда тартып атабыз, бир жаман баягы илгерки жер, тетиги билесиңер тиги. 4-4-нчи троллейбустун остановкасында азыр үйлөр жашап атпайбы, ошон үчүн чаң бир тартып атабыз. Сакалы өстүргөн бар, анан үйгө келсем Дилбар эмне сасып атасың дейт. Анан болуп туруп жуунуп эмет алып эртең менен барсам Генова площадканы кууп чыкты. Сен эмне? Эме болуп келесиң тимага? Жуунуп тазаланып келесиң. Сен алкоголиксиң. Сен менден сурабайсыңбы? Кандай ойнош керек? Эми кандай ич керек? Анан ошол жатмоочу топуракта жаттык бир күндөн кийин анан бай өзүмө кайра чаң болуп байме болгондон кийин ачан шамалды ургулап турчу терезесинен. Анан ошондон кийин 2 күндөн кийин анан кайра сен 2 күн мени иштен калтырдың деп бөлөк сценалар тартып аттым, мени тарткабай койду. Мына ошондой окуялар болот да. Себеби дегенде кинодо кичинекей эмеден да кетет да. Галстукту бүгүн мындай тагынып алып, эртең билбей бөлөккө тагынып келесиң да. Аны калып калса бул болбойт. Ошонун өзүндө кийинип келишиң, кайра ошо таптатынка чачыңда ошондой болуш керек. Эме болот да. Кинонуку бир жакшы жери мында дубль бар да. Кинорежиссер Геннадий Базаровдун Аномалия фильминде, андан башка режиссерлордун Исхак Разаков тасмасында, Москва сүйүүсү, Президент жана бомж, Картаң айымдын келиши, Адеп ахлак дагы бир нече кинолордо каарманын терең изденүү менен ойной алган. Уродка. Ты уродка, я урод. Все мы уроды, все мы уроды.
Ошо кинодон дагы ушул дагы баягы жолду чыгармачыл адам экенмин. Геннадий Садыров Базаровка туш келдим. Мени менен укмуштай чоң психологический оор фильмдер тартты. Мына биринчи фильм эле Антрак деп. Антрак деген фильм тартты. Жаңгыз ойночум далы психологиялык ушундай оор фильм. Андан кейін Түндө деп, Ночи деп тартылды. Андан кейін Карагыз. Мына ушундай фильмдердин баары тартылып, эң биринчи жана тартылганым жанагы Период для совершенства ойнодум. Андан кейін Аномалияда. Аномалияда 80-90 чоң роль болду. Гүлсар Ажыбек экөөбүз ойногонбуз. Ошондон бери ошол көп фильмдерди ойнодум. Мына жакында эле Мырза Капаровдун Тузду чөлүн тартты. Генова экем. Ошондо дагы чоң ролдордун бирин ойнодум, Кытаевдин ролун. Мына ушундайда турмушуңда, чыгармачылык жолуңда колдоочу кишилер, сүрөөчү кишилер болсо, анан өзүңдү аракет кылсаң, мен ойлойм ошол бир ойлогон ой, тилеген тилегиңе жетесиң деп эсептейм да. Урматтуу президент, акыркы маалыматтарга караганда 10 миңдей адам аянтка чогулуп күтүп жатышат. Бардык коргоо, коопсуздук чараларын көрдүк. Азыр сизге буй структураларынын министрлери чогулуп келишти. Жакшы, киришсин. Жарайт. Отуруңуздар. Марат Алышбаев 2010-жылдан тартып, 2014-жылга чейин Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын директору болуп эмгектенди. Ал чыгармачылыгын коомдук иштер менен айкалыштыра билген актерлордун бири. 12-жылы Табылдактандын Жаназык деген жакшы пьесасы бар. Ошо боюнча драматург Мукамед Токтобаев, Табылдактан өзү, Шайынбек Кыдырмаев. Анан биз Конияга бардык, Турцияга. Түркияга барган ошол жерде чоң фестиваль болду, эл аралык фестиваль. Барганда баягы биздин артисттерибиз абдан бир жөнөкөй да. Артист деп ойлобойт биздин артисттерди, жөлө эл менен аралашып эле мындай бир кээ бир казактардын артисттерин же менен түрктөрдүн артистин көрсөң өзүнчө мындай эме кылып тегерегине кишилер чогултуп алып басканда өзүнчө бир кызык да. Биз жөнөкөйлөп жүрөт. Анан биз 2 күн кетерибизге 2 күн калганда ойнодук да. Спектакль ойношту. Мен ойногон жокмун. Тегилер ойноду. Эми комуз чертет, күүлөр четишет, ырдайт, акынчылык, акында комедиясында ойношот, манаста айтышат. Анын аягында баягы обсуждение келгенде айтпады. Менден казактар, анан тиги түркмендер эмелер келип атпайбы, тиги башкырлар. Марат Сусенович, директор, говорит: вы, наверное, ваши актеры, что в филармонии работали? Они, наверное, в филармонии работают. Нет, дедим. Биздин драматический актерлар. А как это дейт? Драматический актер ырдайт экен дагы, комуз чертет экен да, күйдө чертет экен, анан манастайт экен, акынчылык менен зайнема эстери болуп калды. Мына биздин мына көп эле фестивалга барып жүрөбүз. Биздин актерлордо бир кандайдыр бир касиет бар да. Бул биздин эмелерден тиги илгерктен калганбы, мында жөнөкөйлүк, анан ойногондо эмоция ушунчалык берилишет, баягы өзүн унутуп калганга чейин ойношот да. Марат Алышбаевдин жеке турмушуна кайрыла кетсек, жубайы Дилбар Райымбекова Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында эл шайырлар тобунун солисти болуп эмгектенет.
Марат өзү окумал кишиге кирет да, окумал адам да. Китепти көп дүйнөлүк адабияттын, кыргыз адабияттын негизи эле адабиятка кызыгып, анан ошону том менен окуган киши да. Анан балдарды, эки кызымды ошого көндүрдү. Азыр кыздарымды туулган күнү болгондо көчөгө чыгып калсак, китепканалар бар шаарда 2-3 жерде. Ошого киребиз да. Мага баланча китепти сатып бер деп турат. Анан ошо калыпка салып койдук окшойт деп ичиме сүйүнүп калам. Сүйүнүп калам да экөө тең ошо баягы тил жагына бердик. Баягы билим алыш керек. Анан Марат өзүм төрт мен буларды билим берсем өздөрүнүн баягы жанын жакшы багып, өздөрүнүн үй бүлөсүнө жакшы тың үй бүлө күтөт, тың эме болот, баягы кругозор кенен киши, кенен тилди билген киши деп ошо кыздарым англис тилин, түрк тилин улуу кызым азыр корей тили боюнча жакшы өздөштүрүп, ошо мектепке бердик, атайын Себат мектебинде. Анан ошо улап келатат. Кичүү кызым ошо болсо Кытай тилин, ошол кыздарым калыптанышына ошо экөөбүз тең баягы зыркырап эле искусстводон качырып атып эле баягы экөөбүздө тең баягы немени экөөбүздө ушинтип тилди көбүрөөк билиш керек деген максатыбызды, кыялдарыбызды ушу кыздарыбыздан чыгардык окшойт. Чыгармачыл үй бүлө күнүмдүк тиричиликтен сырткары сахнага чейинки сын пикир, кеп кеңешин кандай бөлүшөт деп кызыктар болдук. Мен көп эле запись кылып, сонун кылып сүйүнүп барам да жаш балада. Мону ырымды уксаң деп эметкенде Мухан Рыскулбеков менен иштешкен ырларды, Калыйбек Тагаев агай менен Майрамбек Осмонов менен иштешкендерди мындай аябай жактырды да. Ой, жакшы сонун болуптур. Анан кээ бир ага айтпай эле өзүм иштешем десем, анан ал ырлар үйдөгү эле хут сөбөттөн өтпөй калат, көркөм сөбөттөн. Көп ырларым калып калды. Анан минтип калам, мен акча коротуп, эмгектенип жазсам, анан өзүм кийин бир жума өткөндөн кийин карасам, чын эле да, туура. Анан ошентип ырларды деле ар бир колдон келип эле көрүнгөн ырларга асылган жокмун. Баягы үнүңө жарашкан ырларды, өзүңдүн мындай негизи кийин укканда да уялбай тургандай уккандай ырларды ырдасаң деп келет тамашалап. Ырчы киши толбош керек, ырчы киши форманы сакташ керек, ырчы болобу, актриса болобу деп эле баягы кыргыздын аялзатын болгон бийик сапаттарды алып жүрүш керек деп эле көбүнчө айткан сөз ушу да. Драматургиялык материалды терең өздөштүрүп, турмуштук табылгаларды таап, психологиялык тереңдикти ачып, айкын чагылдыра билүү жөндөмү искусствонун даңкын чыгарат. Адамдын татаал жана көп кырдуу ички дүйнөсүн ачып, өзүнүн актёрдук ыкмасын иштеп чыгып, улуттук актёрдун искусство мектебинин жаралышына салым кошкондордун сапарын улагандардын бири Марат Алышбаев. Только не льстите. Сегодня среди политиков правят мелкие страстишки, друзья. Стоит только захотеть, стоит только приложить руку. Можно не оставить от их чистелю планов камня на камне. Сағындым Исхақ, біз сені күтіп жетауыз Исхақ. Мен де сені сағындым, көктіреген аққар көк мұзды мекенім. Сағыныштан жүрегім жаным кетшідей болып туйлап тұрғанын қарасам. Біз сені сағындым Исхақ. Қоқыс, көзім жұмылып кетсе, сөөгімді Қырғызстанға арқасына егер ал жақалықтарға таптақырды арқа болмай қалса, анда сөгімдіртті бөгілі. Ақ кепін деп қойғыла. Сұралам. Қасиетіңден қағылайын туған жер, ақырет кетіп, ақтықтен мүзісі. Ата жұртын топырағын қойныма құшақтап жатсам, екі дүйнеде арманым жоқ әлі. Бүтіндей өмірімді, ардалы кекті, атпай тұтқанымын білеміз. Қанымыз бен жанымыз бен, бағымыз бағынамыз қалымыз бен, біліміз бен қолымызды байлағымыз, біліміз өліміз, сүл, ол, бақкен, аласымыз, біліміз, айқын, асыл, баласымыз. Ағымыз, түндік күшін байлағымыз, біліміз, біліміз жайғамыз,
Dağında hepimden aralaşıp bir-birine kınalsız başlıklı tuttarsın, ardanışsın. Baksan, ak gayretim dolu çatılbay, bir bekem dolu, tezgirli sınavından tatlıdan el dolu, temelmegen, çarpılmadan bakmaklık dolu, bekem dolu. Yüzümde kırız elim yaksırmışta, taza kolumda yaşada değil, soğuk bir gün, al sen taza olsun, yer taza olsun, soğuksa taza olsun. Mezgil менин улуу дайрам, улуу агым. Изденүүнүн ногунда жол уладым. Ушул өнөр, ушул улуу турмуштун улам бийик тактысында турамын.